акыйкатчысы жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Туура айтасыз, кесиптеш. Белгилүү болгондой эле президент Садыр Жапаров акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Анын алкагында кыйноолорго каршы улуттук борбор өзүнчө орган катары эмес, эми акыйкатчы институтунун курамында иш алып барары дагы белгиленип жатат. Ушул багытта биз кенен сөз кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин студиябызга дагы атайын коногубуз чакырдык. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жаманбаева Жамиля Акматбековна. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жамиля Акматбековна, мына бул конституциялык мыйзамды сиздер жогорку кеңеште коомдук талкууда турду, андан кийин депутаттардын талкуусуна түштү, абдан чоң бир талкуулардын жыйындысы менен анан кабыл алынбадыбы? Туура. Аны бүтүндөй коомчулук буга күбө болуп турду десек болот да. Кадырлуу радио угуучулар, албетте өлкөдөгү адам укугу корголушу жаатында негизи эле иш алып барып жаткан бүгүнкү күндө биздин акыйкатчынын ишмердиги тууралуу өзүңүздөрдү дагы кызыктырган суроо сунушуңуздарыңыздар болсо, бизде 39-21-90 номери бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Мындан сырткары бул уюлдук телефон 0502 39-21-90. Мындан сырткары биз азыр бүгүнкү күндө биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы аркылуу онлайн чыгып жатканыбызды дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Ал жактан дагы суроо калтырсаңыздар, балким пикириңиздер болсо бөлүшүп кетүү мүмкүнчүлүгүңүз да кеңири. Анда Жамиля Акматбековна, ушул кабыл алынган мыйзамдын маанилүүлүгүнө айтып токтолуп өтсөңүз, аны биз сиздин өзүңүздөн уксак. Сиз абдан туура айтасыз. Ушул биздин акыйкатчы жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы коомчулукта мындай ар кандай пикир жаратты десем жаңылышпайм. Бирок сөздүн башынан баштасак, биздин конституциябыздан баштайт элем. Анткени биздин конституциябызда биздин мамлекетибизде атайын макамы бар 5 мамлекеттик органыбыз бар. Ошол 5 органдын бирөөсү акыйкатчы болуп эсептелинет. Бирок бүгүнкү күнү мисалга алсак 23 жыл болуптур акыйкатчы институтунун түптөлгөнүнө. Бирок эмнегедир ушул акыйкатчынын 5 атайын мамлекеттик органдын, атайын макамы бар мамлекеттик органдын акыйкатчысы гана акыйкатчынын ишмердүүлүгү жөнөкөй мыйзам менен жөнгө салынып калыптыр да. Анткени мисалга алсак, ошол эле башкы прокуратура, эсептөө палатасы, Боршайком жана Улуттук банктын ишмердүүлүктөрү негизинен конституциялык мыйзамдын негизинде. Бүгүнкү күнү эми мен мындай абдан кандай десем, чоң жумуш өткөрдүк. Биздин депутаттарыбызга да чоң ыраазычылык билдирип кетет элем, бүт эле институтубуздун кызматкерлердин атынан. Анткени 23 жыл аралыгында бул маселе бир да жолу көтөрүлбөптүр. Ушул мыйзамдын долбоору мындай скелет бойдон калып жүрүптүр. Бирок мен келгенден бери өзүм ошол ант берип жаткан учурда депутаттарга да ушундай бир убада бергем. Биринчиден, акыйкатчынын ишмердүүлүгүн сөзсүз конституциялык мыйзам аркылуу неметиши керек да, иш жүргүзүшү керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул 22 сентябрда биздин президентибиз конституциялык биздин мыйзамга конституциялык мыйзам деген макам берди. Ошондуктан биздин кызматкерлер да сөзсүз бул конституциялык мыйзам болгону акыйкатчы институтунун негизинен ошол мандатын бекемдетүүгө жардам берет жана ошол эле адам укуктарынын жана эркиндиктери жаатындагы ошол ишмердүүлүктү күчөтөт деп ишенем. Анткени бүгүнкү күнү ошол бул мыйзам бүгүнкү күнү мыйзамдын күчүнө кире элек, 2 октябрда кирет. 10 күн мыйзам кол коюлгандан кийин 10 күндүн аралыгында бүгүнкү күнү биздин аракеттеги мыйзамыбыз боюнча абдан эле көп биздин кодекстер менен, башка укуктук ченемдик актылар менен көп эле мүчөлөштүктөр бар, укуктук коллизиялар бар. Ошондуктан бул конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы ушул укуктук коллизиялардын баардыгы жоюлат. Албетте буга чейин деле ушул акыйкатчынын ишмердигинде бир катар сиздердин укугуңуздардын чектелип калгандагы учурлары бар эле. Ошол эле жанагы адам укугунун корголушу деп атпайбыз, бул абак жайлардагы кирүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр сиздерге чектелүү болчу. Ошол эле жана кыйноолордун алдын алуу деп атпайбызбы, алардын кызматкерлери кирет дагы, сиздерди кире албай калган учурларыңыздар болбодубу? Эми мына жаңы кабыл алынган конституциялык мыйзамда кандай болгон бир өзгөчөлүктөр же болбосо кандай болгон өзгөрүүлөр киргизилди?
Жок, негизинен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери ошол Акыйкатчы институту түптөлгөндөн баштап укугу чектелген эмес, ошол эле жабык жайларга, эркиндигинен ажыраган адамдарга, ошол эле психиатриялык мекемелердеги, социалдык стационардык мекемелердеги адамдарга кирүү укугунан Акыйкатчы институту өзү Акыйкатчы укугунан ажыраган эмес. Бирок бүгүнкү күнү мисалга алсак, ошол эле коллизияларды айта кетсем, биздин жаза аткаруу кодексибиз бар. Ошол жаза аткаруу кодексинин негизинде Акыйкатчыга жана Акыйкатчы институтунун кызматкерлерине мисалга алсак, жөнөкөй эле мисалда жарым жыл мурда бизге бир аял кайрылды, бизге ушундай кыйноого дуушар болуп атам деп. Биздин кызматкерлер ошол жабык жайга барганда колдорунда тактар калганда, ушундай көк ала тактарды биз көрдүк да. Бирок ушул тактарды фиксация кылууга биздин мыйзам боюнча укугубуз бар болчу, ошол эле фото, видео фиксация. Бирок ошол эле жаза аткаруу кодекси бар. Ушул жаза аткаруу кодексинин талаптарына ылайык бул укук биздики чектелүү болчу да, анткени бул кодексте жазылгандай ошол жаза аткаруу кызматынын кызматкерлеринин уруксаты менен гана биз ошону фиксация кылууга биздин укугубуз бар болчу. Бирок бүгүнкү күнү бул мүчөлүштүктөр да жоюлду. Ошол эле сот процесстериндеги дагы жабык, өзүңүздөр билесиздер, жабык процесстер Кыргызстанда мындай жабык процесстерге мисалга алсак, Акыйкатчы институтунун негизинен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери ошол процесстерге катышуу укугу бар. Бирок биздин кызматкерлер ошол процесстерде сторона катары, жак катары кабыл мындай болбойбуз да. Ошондуктан биз гана жөн эле наблюдатель болуп, байкоочу катары ошол процесстерге байкоо жүргүзүп келебиз. Мисалга алсак, ошол эле биздин мыйзамыбыз боюнча ошол жабык процесстерге мүмкүнчүлүгүбүз барууга бар. Бирок ошол эле жазык процесстик кодексинин нормаларына ылайык бул соттун чечими менен гана мындай жөнгө салынат. Ошондо биздин кызматкерлер ошондой жабык процесстерге барган күнү дагы биз соттон дайыма уруксат сураганга биз дайыма мажбурбуз. Анткени бирок сот ошол эле укук жаза кодексине таянып биздин кызматкерлерге көбүнчөсү укук бербейт да ошондой катышууга. Анткени биздин мыйзам ошол укуктук ченемдик актылардын иерархиясы боюнча биздин мыйзамдан өйдөрөөк турат. Ошондуктан биздин мыйзамдарыбыз боюнча эгерде кандайдыр бир мыйзам же кодекс ошол укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамына ылайык бир мыйзам ылдыйраак турса, иерархиясы боюнча жогору турган мыйзамдын ченемдери аткарылууга тийиш. Ушу Жамиля Акматбековна, ушу жана мыйзам жөнүндөчү Акыйкатчы мыйзамында мындай жөнөкөй тил менен биздин жарандар баягы туура түшүнүш керек болуп жатпайбы? Мисалы, кыйноолорго каршы улуттук борбору жоюлган жок, ал болсо баягы Акыйкатчы институтуна кошулду деп айта алабыз да. Анан эгер ошондой болсо, муну айырмалап түшүндүрүп берсеңиз да, анан эгер ошондой болгон болсо, ишти кандай нукта уланат мурдагыдан салыштырмалуу? Мен ушул маселе абдан көйгөй жараткан маселе болду бүгүнкү күнү. Мен айтып кеткендей эле бул конституциялык мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу эл аралык уюмдардын, кээ бир жарандык коомдун айрым өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун жана билдирүүлөрүн эске алуу менен мен дагы ушундай бир радиого келип түшүндүрмө берейин деп чечтим. Мисалга алсак, эми институтубуз жөнүндө, ишмердүүлүгү жөнүндө айта кетсем, биздин институт ушул конституциялык мыйзам кабыл алынганга чейин эле өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында кыйноолордун жана ырайымсыз мамилелердин алдын алуу боюнча активдүү иш алып барып келген жана мындан дары да уланта берет. Бүгүнкү күнү ушул конституциялык мыйзам кол коюлгандан кийин акыркы беренелеринде ушул конституциялык мыйзамдын кыйноолорду алдын алуу боюнча центр, ошол мыйзам ишмердүүлүгүн жөнгө салган центрдин мыйзамы күчүн жоготту деген норма бар. Бирок ошол эле жыйынтыктоочу конституциялык мыйзамыбыздын жыйынтыктоочу бөлүгүндө жарым жылдын ичинде биздин министрлер кабинетине тийиштүү укуктук ченемдик актыларды жөнгө салуучу бир актыларды иштеп чыгуусу зарыл деген норма бар да. Бирок менин оюмча, кечээ мисалга алсак, ошол эле адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар уюмунун жогорку комиссары Фолькер Түрк деген киши менен мен да жолуккам. Ал өзүнүн тынчсыздануусун билдирип, ушул кыйноолорду алдын алуу борбору эгерде жоюлуп калса, кандайдыр бир үзгүлтүккө учурап калат деген тынчсыздануусун билдирди. Бирок бүгүнкү күнү мен
бул тынчсыздануусун четке кагат элем, анткени бүгүнкү күнү биздин Акыйкатчы институтубуз ошол эле арыздар, ошол эле кыйноолорду алдын алуу боюнча иш аракеттерибиз ошол бойдон уланат. Мисалга алсак, Акыйкатчы институтуна жылына 9.000-ден 11.000-ге чейин арыздар келип түшөт. Булар шыр байланыш аркылуу, биздин сайттар аркылуу түздөн түз бизге келип кайрылышат. Ошол эле цифраларга таянсак, 2024 жылдын жыйынтыгы менен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 420 мониторинг жана инспектирлөө жасашты. Бул 420 мониторингдин ичинен 258-и жабык жайларга болду да. Ошондуктан эгерде биз мындай жөн эле санап көрсөк, 365 күндүн 250 күнү орточо сан менен мындай иш күндөрү болсо, бир күнүнө 1,1-2 ошондой бир мониторинг биздин кызматкерлер барып жатышат. Бүгүнкү күнү азыр айтайын, 8 айдын статистикасы менен Акыйкатчы институтуна 39 арыз келип түштү, ошол кыйноого кабылдык деген. Эми биздин ыйгарым укуктарыбыздын негизинде ошол эле кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун функциясы эмнеде? Ошол кыйноо жөнүндөгү арыз келип түшсө, ошол арызды башкы прокуратурага биз да жөнөтөбүз. Ошол эле биздин, менин оюмча, бирдей эле функция биздики аткарылып келе жаткан. Мисалга алсак, Акыйкатчы институтунун түптөлгөнү 23 жыл болду. Улуттук ошол кыйноолорду алдын алуу центри, улуттук центри 12-13 жыл болду да түптөлгөнү. Бирок ошол улуттук кыйноолорду алдын алуу центринин функциялары Акыйкатчы институтунун бир бөлүгү да, бир багыты. Анткени Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү абдан эле көп. Ансыз деле ошол жумушту аткарып чыккансыздар. Ооба. Кыска сөз менен. Жамиля Акматбековна, мисалы үчүн ошо бизге кайрылуулар абдан көп болуп атат деп атпайсызбы? Ыкчам байланыш аркылуу өзүңүздөргө келип атыптыр. Негизи эле жалгыз гана бул абак жайларда же болбосо сот ишмердиги эмес, сот процесстери эмес. Жалпы эле өлкөдөгү баягы зордук зомбулук болобу, аялдарга болобу, балдарга болобу, ал жаатта дагы сиздер мындай бир активдүү жумуш алып баратканыңыздар маалым. Резонанстуу окуяларга өзүңүз барып, айрым учурларда ошондой окуяларды сиздер ачыктап коомчулукка берип жатканыңыздар белгилүү болуп атат. Туура. Ошондой иштер бул эмне себептен ошол сиздердин мониторингиңиздерден болуп атабы, же мындай кайрылуулардын санынан болуп атабы, же сиздер дагы бир мындай бир рейдтерди жасайсыздарбы, же барып турасыздарбы? Жок, негизинен Акыйкатчы институту абдан туура айттыңыз. Киши төрөлгөндөн баштап, киши өлгөнгө чейин ошол бүт акыйкатчы, мисалга алсак, пособие маселеси, ошол эле аялдардын укуктары, балдардын, аскер кызматчылары болобу, ошол жабык жайлардагы болобу, психиатриялык мекемелердеги улгайган адамдар болобу, биз Акыйкатчы институту негизинен кайсы жаатта адам укуктары мындай болгон болсо эле ошол жакка көңүлүбүздү бурабыз. Мисалга алсак, биздин Акыйкатчы институтубуз кантип өз пландарыбызды, ишмердүүлүгүбүздөгү пландарды кантип иштеп чыгабыз. Сөзсүз биз медиа мейкиндигиндеги көйгөйлөрдү көрөбүз. Ошолорду биз мониторинг кылабыз. Сөзсүз ошол биздин коомчулукту кызыктырган моменттер, фактылар биздин планыбызга жатат да. Мисалга алсак, ошол эле үй бүлөлүк зордук зомбулук деген маселеси эсиңиздер болсо 23 жылы мурдагы күйөөсү бетин, мурдун, кулагын кескен фактыдан башталды дагы. Ошодон кийин биз бул фактыны ачыктагандан кийин ошол биздин планыбызга 2024 жылга планыбызга келип түштү. Сөзсүз биздин Кыргызстанда ошол Орто Азиядагы эң биринчи мамлекеттерден болуп, ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо жана сактоо деген мыйзамыбызды кабыл алганбыз. Бирок эмнегедир бул мыйзамыбыз биздин мониторинг көрсөткөндөй жетиштүү деңгээлде иштебей келген. Бүгүнкү күнү ошол 24 жылы январь айларында биз мониторингди баштадык. Ошол мониторингдин жыйынтыгын биз министрлер кабинетине бердик. Биз негизи бүгүнкү күнү ошол Акыйкатчы институту менен мамлекеттик органдардын ортосундагы өз ара аракеттенүү жаңы деңгээлге чыкты десем жаңылышпайм. Анткени биздин Акыйкатчы институту ошол мамлекеттик органдарга карама каршы турган жерибиз жок. Тескерисинче, бүгүнкү күнү бизде ошол акыйкатчы катары биздин берген сунуштарыбыз мамлекеттик органдар тарабынан мындай абдан жакшы деңгээлде аткарылып жатат. Муну да белгилеп кетүүм зарыл. Мисалга алсак, бир жума мурда Жогорку Кеңешке ар жылдык баяндама менен
депутаттардын алдында Баяндама жасадым. Ошол баяндаманы да карап көрсөк, мисалга алсак, 23 жылдын аралыгында биринчи жолу акыйкатчынын эми күчү эмнеде? Акыйкатчынын күчү ошол сунуштарда. Мониторингдин жыйынтыгы менен болобу, ошол 1 жылдык ишмердүүлүктү жыйынтыктап туруп, акыйкатчы катары ошол депутаттардын алдына доклад, баяндама жасагандан кийин акыйкатчынын баяндамалары эгерде ошол депутаттар менен жактырылса, жогорку кеңештин токтому менен бекит. Ошол жогорку кеңеш тарабынан чыгарган токтом ошондо мамлекеттик органдарга жиберилүүгө тийиштүү. Ошондо мамлекеттик органдар ошол акыйкатчы көрсөткөн баяндамадагы сунуштар аткарылууга тийиш. Ошону өзгөчө белгилеп кетким келип атат. Анткени 23 жылдын ичинде биринчи жолу ошол жогорку кеңеш тарабынан чыгарылган токтомго түшкөн акыйкатчынын сунуштары биринчи жылы 68% аткарылды. Буга чейин бул көрсөткүч 20%дан эч качан ашкан эмес. Бүгүнкү күнү акыйкатчы катары ошол 2024 жылдын жыйынтыгы менен 140 сунуштарыбызды бердик мамлекеттик органдарга. Бүгүнкү күнү ошолордун аткарылышы 93% түздү да. Биздин оюбузча бул жетишкендик, анткени бүгүнкү күнү ошол эле мамлекеттик органдар да түшүнүп атышат. Эгерде биз кандайдыр бир укук бузуу болуп атат, мүмкүн болсо муну оң чечип бериңиздер деген абдан көп каттар бизде жолдонууда. Ошол эле сиз айткан мындай көйгөйлүү маселелер да бар. Мисалга алсам, мен ар бир среда күнү өзүм элдерди кабыл алам. Эгерде колум бош болсо эле күн сайын эле келе беришет. Статистикага таянсак, 2024 жылы 23 жылга караганда 2 эсе ошол аялдардын, жабыр тарткан аялдардын, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыр тарткан аялдар жана балдардын укуктарын коргоп бериңиз деген арыздар көп эле келип түшүп атат. Учурунда мен дагы албетте азыр кыскача кошумча, анда Токон Мамытов агайыбыз ошол акыйкатчы болуп турган кезде мен дагы барып маек жүргүзүп келейин деп таптакыр кире албай койгом да. Анткени кайрылгандардан мүмкүнчүлүк жок экен. Кайрылган адамдар аябай көп болот экен. Сиздин деле эшигиңизди азыр ошентип күтүп аткандар көп болуп атса керек. Албетте угарманыбыз дагы күтүп атат, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Кысманды кечиңиздер, мен Бишкектен эсен. Бирге болсун. Жамил Ахматбековнун радиого келиши мен көптөн бери күттүм эле. Гүлжан, сиз гана эмес, биз дагы күтөбүз. Себеп дегенде сиз улуу инсандын, кыргыздын эли сыйлаган интеллигенттер эмес, адамдын кызысыз. Бул ушул улуу адамдын кызы болгондугуңуз сиз бул кызматта конъюнктура үчүн эмес, мыйзам үчүн. Тем более азыр конституциялык мыйзам менен ишмердүүлүктөр жүргүзүлө турган болуп аткандан кийин керек болсо о нерселерди дагы жакшыртыш керек деген тапшырмалар алдыңызда көп да. Себеп дегенде Кыргызстанда биз президентибиз оондун трибунасынан укук, адамдардын укугун биринчи орунга койгон мамлекет болгонубуз менен укугун тепселенген, кордолгон адамдар али толтура. Мисалы үчүн ошол эле адамдын бири-бирине адамдар жарандар биринин укугун бири тепселесе, ал башка маселе, ал башка чара колдонуш керек. Ал өкмөттүк бийлик тарабынан кордук көргөндөр, бирок ошолордун натыйжасында өзүнүн укугун коргой албаган адамдар сизге баргандар эмес, барганын билбей жүргөндөр канча, ал сан жетпейт. Мен кээде ойлойм, мен сизге барып айткым бир нерселерди айткым келет, бирок сизге барышты оңой жол эмес экенин билип тартынып жүрөм да. Бул биринчи айта турган, анан ошол жанакы адамдардын укугун калыбына келтирди сиздердин жардамыңыздар менен. Бирок ошол адамдардын укугун тепселеген, адамдардын укугун кордогон, мамлекеттик, өкмөттүк бийлик иштеген адамдарды жазалантыш керек да. Ошол жагы эч жерде каралбай калат да. Макул, менин проблема чечилип калса эле мен кетем, тиги ошол жерде башка бирөөлөрдүн укугун тепселип жатпайбы? Ошол жагына дагы сиз көңүлдү куруп, ошол кезде ошондой ал жактан закондо жок болсо ошондо өзгөртүп, анан бир укук бузуучулук адамдардын экинчи жолу кайталанбай турган мезгилге биз жеткенде, биз ошондо сыймык менен биз адамдардын укугун сыйлаган, биринчи орунга койгон мамлекетпиз деп дүйнөгө жар салсак өтө туура болмок да. Сизге үмүттөр чоң. Эгер мүмкүн болсо айтып койсоңуз, сизге барып жолугуш оңойрок болсо бир баргым келип жүрөт атайын. Эгер мүмкүн болбосо очуруп дегенде өтө жакшы көрбөгөн адаммын. Анда макулда башка жолдор. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат.
Рахмат сизге дагы. Мүмкүн электрондук кезек же кандайдыр бир сиздерде дагы иш. кабыл алууну Жөнөк. чоң рахмат сурооңузга. Абдан мындай кулагыма жагымдуу сөздөрдү да ушинтип уккубуз келет да кээде. Ушул Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү кандай болсо дагы сын пикирлер да бар, бирок биздин кызматкерлер ар бир сын пикирге мындай конструктивдүү диалогдо көңүл бурууга дайым даярбыз. Келиңиздер, эгерде менин колум бош болсо эле мен кабыл ала берем. Среда күнү бирок биздин телефондор бар, ошол биздин Ombudsman KG деген сайтыбыз бар. Ошол сайт аркылуу, телефон аркылуу жазылсаңыздар болот. Менин жардамчым бар, кеңешчим бар. Ошолор менен дароо эле байланышып, кайсы күнгө очереди жок эле сизди жазууга даярбыз. Келиңиздер. Анан сиздин сурооңуз боюнча ошол укугу бузулган мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин жаза алышы боюнча да айта кетет элем. Мисалга алсак, ошол укук коргоо органдарынын 2024-жылдын жыйынтыгы менен биз берген сунуштардын негизинде 22 гана укук коргоо органдарынын кызматкерлери жазаланды. Анткени сөзсүз биздин акт реагирования деп коет, биздин берген сунуштарыбыз ошол мамлекеттик органдардын жетекчилерине беребиз. Эгерде ушул биз айткан укук бузуулар орун алган болсо, сөзсүз мындай кызматкерлер жазаланат жана жазаланып келе жатышат. Сиздин ошол жогорку кеңештеги баяндамаңызды биз дагы угуп турдук элек. Негизи эле сиздерге кайрылган жарандардын көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү дал эле ушул укук коргоо органдары менен сот системасына нааразылык аткандар экендиги айтылды. Туура. Туура, эгерде кайра эле биздин статистикабызга кайрылсак, 2023-жылдын жыйынтыгы менен ушул укук коргоо жана сот органдарына карата 51,6% биздин кайрылуулардын ошол жарымысынан көбү келип кайрылса, бүгүнкү күнү 24-жылдын жыйынтыгы менен ушул эле процент өстү. Анткени сот органдарына 40%, жана укук коргоо органдарына 20%дан ашуун кызматкер биздин жарандар келип арызданып атышат. Сөзсүз эми биз дагы өзүбүздүн мандатыбыздын алкагында сот процесстерине биз кийлигише албайбыз. Бирок кээ бир учурларда эгерде ошондой моменттер болгон күнү биздин ошол дисциплинардык комиссия, тартип комиссиясы деген бар жогорку сотто. Ушул тартип комиссиясына биз ар дайым соттор ушинтип укугун бузуп атышат, ушундай процессуалдык кандайдыр бир укук бузуулар болуп атат деген биз кат жолдойбуз. Бирок бүгүнкү күнү биздин статистикабызды карасак, эми көбүнчөсү тартип комиссиясы биздин жазып жаткан биздин сунуштарыбызды кабыл албай жана мындай терс чечим чыгарып коюп атышат да. Жамиля Акматбековна, жогоруда мына угарманды айтып атпайбы, сизге барып кезиксек болобу, кезек жөнүндө да маселе көтөрүп атат да. Негизи сиз өзүңүз ушу кызматка киришкенден бери байкап жатасызбы? Кайрылуулар абдан көп болуп жатпайбы? Анан мындай кайрылуулардын мүнөзү кандай өзгөрдү? Мындай мүмкүн мурда канчалык көп түшчү эле, кандай кайрылуулар көп түшөт? Кайрылуулардын мүнөзү негизи ошол эле бойдон калды. Ошол эле дайыма орчундуу маселе катары бул укук жана сот органдары болуп атат. Бирок мен ушул биздин угарманыбызга да айта кетет элем, караван права деген биздин иш чарабыз бар, укук кербени деген биздин иш чарабыз бар. Ар жыл сайын ошону өзүм өткөрүп келе жатам. Биздин республикабыздын ар бир регионуна барып, ошол телевизордон болсо берип, ошол медиа мейкиндиктен келиңиздер, бул иш чарабызга сөзсүз биздин президенттин ошол региондордо, областтардагы ыйгарымдуу өкүлдөрү да жардам беришет. Анткени мындай жолугушуулар менин оюмча абдан эффективдүү болушат экен. Анткени ошол эле укук коргоо органдарынын жетекчилери бүт региондо болгон бүт жетекчилер келишет. Анткени менин мындай немен боюнча көбүн эсе ошол келген жарандар социалдык укуктары бузулган деген арыздар көп келип түшүп атышат. Бирок көбүнчөсү ошол жолугушууларда дароо эле ошол эле жерде чечүүгө да мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондуктан биздин жарандарыбызга да кайрылып кетет элем. Ошондой эгерде биздин регион, ар бир региондо дагы биздин өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ошол өкүлчүлүктөргө барып кайрылыңыздар. Ошол өкүлчүлүк менен биз абдан тыгыз иш алып барабыз. Бирок мен дайыма айтып келе жатам, ошол Бишкек Чүй областы боюнча мүмкүн укуктук ошол агартуу маселелери биздин жарандарыбызда мындай деңгээли жогорураак деп ойлосом. Анткени биздин региондордо укук бузуулар мындай көбүрөөк да. Ошондуктан менин оюмча биз ошол региондордо биздин
ошол эле өкүлчүлүктөрдү дайыма мындай күчтөндүрүү керек деген мен ойдомун. мыкты аятчы экен негизи. Жамиля Ахматбековна, мисалы мына сиздердин статистика ага чейинки баягы мындай көрүнүштөрдү эске алганда бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда адам укугу жана эркиндигинин корголушу кандай деп сиздердин мындай баамыңыздарда же болбосо баалаганга болот? Негизи эми дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекетте эгерде кээ бир эми рейтинг индекстер деп эле жатышат, Кыргызстанда абдан эле көп укук бузуулар болуп атат башка мамлекеттерге караганда деген сөздөргө мен кошулбайм. Анткени ар бир мамлекетте, дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекетте укук бузуулар болгон, болот жана боло берет экен. Анткени мисалга алсак, биздин Акыйкатчы институтубуз дайыма айтып келе жатабыз, ошол Б деген макамга ээ. Бул Б деген макам Бириккен Улуттар Уюмунун Париж принциптери деген бар. Париж принциптерине не полностью толугу менен шайкеш келбейт деген бүтүмгө келип, ошондуктан Кыргызстандын Акыйкатчы институту Б деген статуска ээ болуп калган. Бирок бүгүнкү күнү биздин ишмердүүлүк боюнча айта кетсем, 2-3 ай мурда ошол Управление Верховного комиссара по правам человека, анан ПРОН жана Азиатско-Тихоокеанский форум ушул национальных правозащитных учреждений деген абдан мындай авторитеттүү эл аралык уюмдар бар. Ушул уюмдарды биз келип, биздин Акыйкатчы институтунун потенциалын баалап бериңиз деген суроо талап жибергенбиз. Бүгүнкү күнү ошол бизге жыйынтык келип түштү. Бирок алардын ою боюнча, мени мисалга алсак, бул алардын жыйынтыгы да мындай абдан кубанычтамын. Анткени эми Орто Азия десемби, Борбор Азия дейинби, ошол Акыйкатчы институтундагы биздин иштелип чыккан стратегия аларга абдан жакты да. Анткени алардын ою боюнча ушул 3 ай мурда биздин конституциялык мыйзамга кол коюла элек болчу. Ошол конституциялык мыйзамыңарга кол коюлса, эгерде ушул көз карандысык, финансылык көз карандысык, мисалга алсак, бүгүнкү күнү акыйкатчынын көз карандысыздыгы мыйзамдагы бир норма бар. Бул норма кирип калган 10 жыл болду, 10-12 жыл мурда. Мындай норма бар. Акыйкатчы эгерде ар жылдык баяндаманы жогорку кеңеш тарабынан жактырылбаса, акыйкатчы жумуштан алынат деген норма бар. Бүгүнкү күнү ошол эле норма ошол Париж принциптерине шайкеш келбейт деген мааниде да. Ошондуктан эми бара-бара Акыйкатчы институту да өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп, кандайдыр бир мындай саясий күчтөрдөн алыс болуп, анткени бүгүнкү күнү сиз туура айттыңыз, арыздар көп да. Арыздар көп, келишет, бирөөсү чыр салат, бирөөсү келип блогерлер да келишет, анан түз эфир деп да тартып кетишет. Андай моменттер да бар да. Бирок аны түшүнүү менен кабыл алабыз. Ошондуктан эшигибиз дайым ачык. Келиңиздер, айтыңыздар. Анткени эгерде биздин жарандарыбыз, биздин эле эмес, жарандар, адамдар негизи ошол проблема болуп, укук бузуу болуп жатканда айтпаса, биз кайдан аны билебиз деген мен ойдом да. Ошондуктан ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мен дайыма айтып эле келе жатам. Айткыла. Кесиптеш, бул жерде баягы биз телефон байланышта иштеп атат, ошол эле учурда Фейсбуктагы дагы жазып жатышат жарандар дагы. Бул биздин тема боюнча келген суроону дагы окуй кетейин. Ушу борбордун мурдагы кызматкерлери, эксперттери жөнүндө сурап жатышат да, алар кызматын улантабы, кандай болот деген суроо. Кайсы борбордун? Кыйноолорго каршы. Кыйноолорду алдын алуу, улуттук ушул кыйноолорду алдын алуу улуттук борбордун кызматкерлери, булар деген мамлекеттик кызматкерлер эмес. Муну түшүндүрүп айтуу керек. Анткени мисалга алсак, Акыйкатчы институтунун кызматкерлери булар мамлекеттик кызматкерлер. Ошол мамлекеттик кызматкерлер катары биздин кызматкерлер жумушка кабыл алуудан мурда булар госкадровый службадан сөзсүз тест өтүшөт. Тест өткөндөн кийин, андан кийин гана бизге келип, ошол биздин кадровый комиссиябыз бар, ошол комиссияны өткөндөн кийин резервке киргизилип, ошондон кийин булар эксперт болуп отурушат да. Эксперт, анан кичүү, младшая должность, старшая должность, главная должность деген бизде категориялар бар да. Ошондуктан биз эгерде ошол кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун кызматкерлери бизге иштейм десе, биздин да ишигибиз ачык. Биз мамлекеттик орган катары кайра конкурс жарыялайбыз. Ошол конкурска ачык айкын катышууга проблем жок деп эсептейм да. Катышыңыздар.
Жогоруда сиз айтып жатпайсызбы, Б категориясында калып калган экенбиз депчи. Анан эми бүгүнкү күндө А категориясына жетүү максатыңыздар. Мисалы үчүн ушул конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы менен канчалык мүмкүнчүлүк пайда болду дегенге болот? Биздин ошол конституциялык мыйзамга кол коюлуу бул деген мындай жакшы эле алдыга жылыш бар деген сөз да. Бирок ошол А макамын алыш үчүн ошол акыйкатчынын көз карандысыздыгы деген момент калды Ошондо да. сиздин көз карандысыз деп сиз айткан болобу бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күнү көз карандысыз деп айтууга болот, бирок ошол норманы эске алуу менен Жогорку Кеңештин бирок ыйгарым укуктары бар. Ошентип акыйкатчыны ар жылдык баяндаманы жактырылбаса алып салуу деген маселе бар. Бүгүнкү күнү бул мыйзамда калган норма. Көз карандысыз дегенде билесиз, кайсы бир жагдайларда сизге деле чалуулар болушу мүмкүн. Жамиля Акматбековна, сиз бул ишке кийлигишпеңиз. Мисалы үчүн сиз кайсы бир жарандын укугун коргоюн деп атасыз да. Мисалга алсак, бүгүнкү күнү кандайдыр бир өйдө жак болуу, мындай саясий моменттер болуу бүгүнкү күнү мага бир да чалуу болгон эмес деп ачык айкын айта алам. Бирок мен жаңы эле ушул жумушка киришкенде кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилери менен кайма айтышуу болду. Сөзсүз аны да айтышып кетишим керек. Кысым айтып. Ооба, телефон аркылуу чалып, муну туура эмес жаздыңыз, пресс-релизиңиз туура эмес экен, менден кечирим сураңыз деген фактылар да болгон. Сөзсүз, бирок биздин кызматкерлер, мен мисалга алсак биздин прессабыз бар, баса белгилеп кетким келип атат алардын жумушун. Анткени ар бир биз берген пресс-релиз үттүр чекитине чейин биз ар бир маалыматты текшеребиз. Анткени кээ бир депутаттар мага мындай сын пикирлерди айтып атышат. Мындай бир орчундуу факт болуп атса, соц тармактарда эмнеге сиз дароо эле жооп бербейсиз деп. Менин оюмча мен дароо эле жооп бере албайм. Эмнеге? Анткени ошол соц тармакка чыган маалымат текшерилиши керек. Бул жакта иштеген мамлекеттик органдар бар. Мен ошол мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир мындай басым аркылуу же такталбаган маалыматты бергим келбейт. Анткени бул туура эмес менин оюмча. Ошондуктан биз дароо эле маалымат жиберебиз. Ошол мисалга алсак Ички иштер министрлигинен маалымат алабыз. Кандай болду, түшүндүрүп бериңиз. Эгерде ошол жакта укук бузуулар биз акыйкатчы институт тарабынан аныкталса, сөзсүз биз пресс-релизибизди да беребиз. Бүгүнкү күнү ошол Ички иштер министрлиги менен да жакшы иштешип келе жатабыз. Анткени биздин ар бир катыбызга булар жооп берип атышат да. Мисалы үчүн демекчи, сиздер эки араздашкан тараптын тең укугун коргоого мисалы үчүн аласыздар да. Жакында эле ушул коомдук унааларда бир боюнда бар келинди ичине тээп жибериптир деп аябай бир жаңжал чыкты. Ошол эле социалдык тармактарда бирде анын бирде тигинин укугун, бирок аны чын-чынына келгенде жана укугу жабыркады деген аял чындыгында ал өзү биринчи бузгандыгы дагы бир жагынан билинип атат да. Мына ушул жагынан алып келгенде баягы сиз жогоруда популисттик бир жагдайларга биз берилбешибиз керек деп атпайсызбы? Эки жакты аныкташыбыз керек деп. Ошол эле окуяларды мындай өзүңүздөрдүн дагы тактоодо канчалык мүмкүнчүлүгүңүздөр болуп атат? Мисалы Ички иштер министрлиги деле өз учурунда баягы маалыматты бере албай калган учурлары болуп калат. Эми акыйкатчы институту бул эмне деген институт? Акыйкатчы институту эки мындай урушуп аткан адамдын ортосуна турбашы керек да. Биздин оюбузча, эгерде ошол жаран болобу, биздин адам болобу, негизи ошол мамлекеттик органга барып ошол жактан өзүнүн суроосуна жооп ала албаса, кандайдыр бир укугун бузулуп атат деген мындай тиешелүү чара көрүлбөсө, ошондо ошол жаран, ошол адам бизге келип, ошол мамлекеттик орган менин укугумду бузуп атат деген биздин милдетибиз ошол. Бирок эки мисалга жагдай түзүлүп калса, экөө тең сиздерге барып кайрылды. Экөө тең бизге келип кайрылса, биз сөзсүз ошол териштирип жаткан мамлекеттик органдан, укук коргоо органынан маалымат сурайбыз. Ошол маалыматтын негизинде анан тиги бизге келген эки жарандын маалыматын териштирип, сөзсүз өзүбүздүн кандайдыр бир жыйынтыкка келебиз. Эгерде биздин оюбузча мындай необъективный болуп баратса, Ички иштер министрлиги тарабынан сөзсүз биз башкы прокуратурага да көп эле жолдойбуз да, карап бериңиз, контролго алыңыз, көңүл буруңуз, бул жакта мынтип анан укугу бузулуп атат, бул жакта мындай, тиги укук коргоо органдары көңүл албай атышат, бул жагын мындай терс мааниде тергеп атышат деген абдан эле көп кат жолдойбуз биз. Дагы бир жагдай, жакында эле өспүрүм кыз ошо буту сынып ооруканага жатып калбады, бул тууралуу сиздер билдирүү тараттыңыздар. Ооба.
ошол боюнча мындай саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы жооп болдубу? Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө жообу жок, бирок биз күтүүдөбүз. Бул жабыркаган жаш өспүрүм кыздын энесин мен өзүм кабыл алдым. Анткени бул мындай жүрөктү кейиткен факт болду да. Энеси келип аны да түшүнүп атам 1 саат ыйлады. 13 жашар кызын ошол врачтар начар карады деп ошол Турциядан гана буту тромб болуптур деген диагноз ошол жактан эле туура коюшкан экен да. Анткени эми врачтарды да коргош керек. Бирок эгерде менин оюмча ошол врачтарга гана тиешелүү эмес. Эгерде мен кандайдыр бир мага бир жаран келди дейбиз. Мен эми мындай неме эмесмин да. 100% бүт эле мыйзамдарды билүү бул мүмкүн эмес. Жагдайлар бар, мен билбейм. Бирок менин оюмча эгерде мен билбеген жагдай болсо, бул маселелерди билген адамдан сураш керек. Ошого атайын мындай профессионал адамдар бар, ошолордон уялбай жардам сураш керек. Бул мындай маселе болуп атат. Сиз кандай дейсиз деп кандайдыр бир объективный мындай картина болуш керек да. Албетте, угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Кечки аябай сонун суроо эметип атат, айтылып атат. Жамиля Ахматбековна, менин бир суроом бар эле. Көп аксакалдар жанакы карылар үйүнө барып атат да. Ушу Кыргызстан боюнча мурун Союз кезде жок эле, эми азыр аябай көбөйдү карылар. Ушуга эме кыла аласызбы? Тийиштүү чараларды көрө аласызбы? Рахмат байланышка чыкканыңызга. Баягы тилекке каршы көбөйүп жатат деп жатпайбы? Мындай кандайдыр бир азайтуу же ушул жакты тыюу маселесин белгилеп жатат. Сөзсүз эми карылар үйүндөгү биздин карыларыбыздын укуктарында биз да карайбыз. Анткени эгерде биздин кызматкерлер ошол карылар үйүндөгү да укуктардын сакталышына мониторинг жүргүзүп келишет, бул да биздин пландарыбызда. Анткени карылар үйү булар аярлуу катмар да биз үчүн. Ошол эле аялдардын укуктары, ошол эле балдар укуктары. Ошондуктан карылар үйүндөгү биз кандайдыр бир укук бузуулар болсо биз да мониторинг жүргүзөбүз. Эгерде укук бузуулар биз тараптан аныкталган болсо, биз министрлер кабинетине сунуштарыбызды сөзсүз жиберебиз. Анткени биз жиберген сунуштар ошол эле мыйзамдарга мүмкүн толуктоолорду киргизүү керек деп беребиз. Чара көрүп бериңиздер деп беребиз. Мисалга алсак, 24-жылы банджи джампингден бир 40тан ашкан бир киши каза болду го. Ошол факт боюнча биз өзүбүздүн териштирүүбүздү жүргүздүк. Биздин мониторингдин жыйынтыгы боюнча ошол банджи тарзанка эсиңиздеби? Чүйдө, Чоңкурчактагы эсимде жок. Кызы менен барып Ооба, каза болуп калган киши боюнча ошол маселени биз мониторинг кылсак, ошол тарзанка банджи джампинг деп коет экен. Ошону жөнгө салган эч бир ченемдик укуктук акт жок экен да. Ошондуктан биз министрлер кабинетине сунуш жолдодук. Пожалуйста, ушуну бир токтом аркылуу кыласызбы? Ошондон кийин биздин катыбыздын натыйжасында министрлер кабинети ошол токтомго өзгөртүү киргизди да. Дагы бир жагдай, биздин адам укуктары бир эле Кыргызстандын ичинде бузулбайт. Бул чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын укугун коргоп, өзүңүз ошол мекендештер менен дагы жолугушууларды өткөрүп келип атасыз. Өзгөчө Россия тарапка дагы барып атканыңыз менен кабардарбыз. Ал жакта эми кездешкен биздин мекендештер кездешкен кыйынчылыктар көп эле. Ошентсе дагы сиздин көңүлүңүздү бурган кайсы жагдайлар болду? Жана мына ал Россиянын акыйкатчысы болобу? Башка өлкөлөрдүн дагы акыйкатчысы менен сиздин кызматташтыгыңыздар бар эмеспи? Туура, биздин мыйзамыбыз боюнча мен акыйкатчы катары ошол эл аралык уюмдар болобу, ошол эл аралык биздин институттар болуп түз байланыш курууга менин укугум бар. Ошондуктан бүгүнкү күнү мен айтып кетет элем, акыйкатчы институту 6 уюмга мүчө. Ошол эле СНГ өлкөлөрү, КМШга мүчө өлкөлөрдүн, КМШ мүчө өлкөлөрдүн ошол комиссия по правам человека деген бар. 22 октябрда ошол кайра Москвага иш сапарым күтүлүүдө. Ошол иш сапардын алкагында кайрадан ошондой бир жолугушуу өткөрүүгө бүгүнкү күнү биз ошондой сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз биздин элчилик менен, ошол эле тышкы иштер министрлиги менен. Анткени акыйкатчынын ошол мыйзам боюнча Кыргызстандагы эле эмес жарандын жана адамдын укуктары жана эркиндиктери ошол эле чет мамлекетте жүргөн биздин жарандарыбыздын укуктарын да мен сактоого жана коргоого тийишмин. Ошондуктан
ар дайым эле ошол Санкт Петербургга барып келдим, ошол жактан жолугушууларды өткөрдүм. Өткөн жолу Екатеринбург шаарына да бардым. Мына эми Москва шаарына, ошол эле Сахарова кайра центрине эгерде мүмкүнчүлүк болсо, убакыт жетиштүү болсо, ошол жака да барууга даярмын. Анткени биздин мекендештерибиздин проблемалары көп, бирок мен айта кетет элем, ошол Россиядагы менин коллегам, Россия Федерациясынын омбудсмени, ошол алардын институту абдан мындай ыкчам жана тез жардам дайыма көрсөтүп турушат. Бүгүнкү күнү биз Тышкы иштер министрлигисиз эле өзүбүздүн коллегаларыбыз менен ошол Казакстандагы жашаган биздин жарандарыбыз арыздар бизге көп эле келип түшүп атышат. Мисалга алсак, ошол пенсия албай атам, архивден алып бериңиздер, жардам көрүлбөй атат деген арыздар деле көп. Бирок ошол биздин Россиядагы болгон жарандарыбыздын көйгөйлөрү абдан да мындай орчундуу десем болот. Анткени биз дайыма эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келе жатабыз. Июль айында биздин ошол Россиядагы менин коллегам Кыргызстанга келип кетти. Ошол иш сапарынын алкагында биз дагы биздин тергөө абагына барып 24 Россия Федерациясынын жарандарына ал да келип жолугушуп кетти. Ошондуктан биз бири-бирибизге кандайдыр бир проблемаларды айтып, ошол проблемалардын чечүү жолдорун да издеп келе жатабыз да. Ошол эле мезгилде башка өлкөлөрдө мындай кайсы бир кырсыктан каза болуп калган биздин жарандарыбыз да бар. Ал сөөгү Кыргызстанга алынып келгени менен ал иш канчалык бүгүнкү күндө ошол биздин жараныбыздын каза болгондугуна себепкер болуп калган окуялардагы көмүшкө боюнча калып калгандыгы маалым. Ошолорду мисалы үчүн сиздин мүмкүнчүлүгүңүз канчалык? Ошол эле Түркия менен, Түркиядан да биздин кыз келиндердин каза болуп калган учурлары көп кездешти. Түркия мамлекети менен дагы биздин өз ара мындай абдан тыгыз кызматташтыгыбыз бар. Анткени биз чогуу ошол эл аралык уюмда омбудсмен альянсы бар, омбудсмен түрк мамлекеттердин уюмдары бар, укук коргоо жаатындагы түзүлгөн. Сөзсүз ошол түрк мамлекети болуу, эгерде бизге арыз түшсө эле, анткени мисалга алсак түрк мамлекетинде каза болуп калган биздин жарандарыбыз боюнча биздин маалыматыбыз болуш керек да. Эгерде биз мисалга алсак, Акыйкатчы институту дайыма эле арыздар менен иштей бербейт да. Биз өзүбүз кандайдыр бир Орто Азия болобу, түрк мамлекеттери болобу, ошол маалыматтарды өзүбүз карап турабыз да. Анан медиа мейкиндигинде ошондой кандайдыр бир өкүнүчтүү факт болуп калса, биз өзүбүз эч кандай арызы жок эле мындай түз эле каттарды жолдоп турабыз. Мисалга алсак, өткөн жолу соц тармактарда чыкпады эле биздин мугалимибизди камады деп. Биз дароо эле ошол мугалимдин инисин кабыл алдым, энесин кабыл алдым. Ооба, университетинин мугалими. Ошодон кийин Түрк Республикасынын башкы омбудсмени бар, ошол кишиге кат жолдодук. Анан эми бул маселе жакшы чечилип. Албетте, Жамиля Ахматбековна, мына бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын акыйкатсы жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды деп атпайбызбы? Мына ушундай эле болгон мыйзам башка өлкөлөрдө барбы? Мисалы үчүн ал жактарда акыйкатчы институтунун деле колун байлап койгон кээ бир учурда мамлекеттер бар эмеспи? Мисалы үчүн да мындай мынчалык маани берилбегени, жанагы жабык мамлекеттер деп коебузбу, адам укугу бузулду деген дагы кээ бир учурлар бар. Мисалы үчүн салыштыра келгенде башка өлкөлөр менен. Башка өлкөлөр менен салыштыра келгенде көбүнчөсү ошол конституциялык мыйзам менен эле иштешет. Ооба, анткени бул Демек биз кеч калдык десек болот. Кичине кеч калдык десек болот, бирок бүгүнкү күнү ошол эл аралык уюмдарга катышуу менин оюмча Акыйкатчы институту жөнүндөгү биздин аброюбузду көтөрүү ошол эл аралык дагы мейкиндикте. Өткөн жолу ошол Азиатский Тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений деген эл аралык уюмга өзүм барып келдим. Ошондо биздин институт ушунча 10 жылдан бери мүчө болгондугуна карабастан бир да жолу биз бир да отурумуна катышпаптырбыз. Бирок ошол мен Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү жөнүндө айтып жаткан учурда абдан көп суроолор ошондо пайда болушат. Анткени абдан көп мамлекеттердин өкүлдөрү катышат, ошонун омбудсмендери катышат. Ошондо биз пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу маселеси мындай абдан мындай жакшы нуктада менин оюмча. Анткени мен да айтып атам, эгерде биз барбасак, биздин Акыйкатчы институту ишмердүүлүгү жөнүндө айтпасак, биз жөнүндө ким билет? Биз жөнүндө эч ким билбейт. Ошондуктан биздин ошол иш сапарыбыз, эгерде ошол акыйкатчы жөнүндө ишмердүүлүк боюнча мен дайыма айтууга дайым даярмын да. Ошондуктан ошол эле казак биздин коллегаларыбыз, өзбектер мындай
ооздору ачылып кээ бир нормаларыбыз алардан жакшыраак десем болот да. мактана тургандай. ушул баягы акыйкат жөнүндө, мыйзам жөнүндө сөз угарманыбыз бар экен. кабыл алып Күттүрбөй койгондо. суроосун кабыл алсак, анан кийин маегибизди улантабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен акыйкатчы айымга суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Адам укугун коргоочусу уюм да эң эле чоң уюм. Мен мындай бир суроо берейин дедим эле. Мен эки көзүм көрбөгөн биринчи группадагы мен инвалидмин. Анан кийин мени келинчегим, кемпирим карайт. Анан караганда баягы ошо биринчи группадагы инвалидке болгону неден өкмөттөн 1000 сом эле каралат экен. Мен өзүмдүн пенсиям 7,5 болсо болгону 8,5 болду. Кемпиримдики деле ошондой. Анан ошондо бул киши мени карап, бул өзү да оорукчан киши, доктурга кетип калганда мен да кошо барып муну менен жатамбы? Же болбосо бул ооруп калса бул мен менен кошо барып доктур жатабы? Менин жанымда такай бир киши кароодо болуш керек да. Анан кийин ошону эмнеге өкмөт карабайт билбейм. Жанакы бул мени карагандыгы үчүн да бир тыйын каралыш керек беле. Бул адамдын укугун тебелеп аткандык болот го. Мен эми бир каганыман сокур болуп калган жокмун да. Ошону мен силерден как адам укугун коргоочу адам катары сизге суроо берейин деп аттым эле. Саламатсызбы? Сиз Бишкек шаарында турасызбы? Жок, Кеминден чалып атам кызым. Кеминден 70 кишимин мен. Өзүңүздүн телефонуңузду эгерде биздин дареке жазсаңыз же азыр болбосо биз эфирден кийин жазып алалы. Сиз менен байланышалы. 0705 1045 57. Азыр кое туруңуз. 0705 1045 57. Атыңыз? 45 57. Кеминден, Кичикемин аймагынан. Атыңыз? Атыңызды айтып коесузбу? Атым Иличбек, Исаков Иличбек. Исаков Иличбек. Сиз менен сөзсүз байланышабыз. Ошондой эмеге мен эле мындай ушуга мына жакын эле болуп, кыштан бери ушундай болуп калдык да. Анан менен сураштырып ушундай кызык болот го. Мен мурун көзүм көрүп дегенде мындай деп билчү эмесмин. Буга окшогондор толтура экен, багыштар отурат. Же чыга албайт. Жанындагы киши бирден болуп калса биз кароосуз калбай эметип атпайбызбы? Аксакал, эми мен мурда буга чейин айтып кеткендей, майып ошол аярлуу катмардын укуктарын коргоо биздин көңүл чордонубузда турат. Ошондуктан телефонуңуз менен биз сиз менен сөзсүз байланышабыз, сиздин проблемаңызды угуп жардам берүүгө даярбыз да. Биз темабызды баягы улантып, ушу акыйкат жөнүндө, мыйзам жөнүндө сөз кылып жатпайбыз да. Дагы бир суроо пайда болду. Сиз жанагы белгилебедиңизби, ушул кыйноолорго каршы улуттук борбор баягы түзүлгөн, баягы акыйкатчы институтунан кийин түзүлгөн болуп жатпайбы? Ошо өзүңүз мына жеке пикириңиз, эмне зарылчылык болгон, анан муктаждык эмнеден болгон эле, азыр эмне себептен кайрадан баягы мындай силердин карамакка кошулганга баягы болуп жатат да? Улуттук борбордун түзүүсү. Ошонун зарылчылыгы эмнеден болгон деген маселе. Эми Кыргызстан биздин республика башка мамлекеттерге караганда абдан көп конвенциялардын катышуучусу болуп эсептелинет. Ошол Кыргызстанда конвенциялар ратификация болгондон кийин конвенциядагы нормалар Кыргызстан тарап ошону аткарууга тийиш. Мисалга алсак, ошол конвенцияда көрсөтүлгөн нормаларды биздин мыйзамдарыбызга имплементация кылууга биз даяр болушубуз керек да. Ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун факультативный протоколу бар кыйноолорго каршы. Ошол факультативный протоколдо көрсөткөндөй улуттук алдын алуу механизми Кыргызстанда болушу керек деген норма бар. Ошондуктан Кыргызстан ошол 2012-жылы ушул Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы факультативдик протоколун аткаруу максатында ушул улуттук алдын алуу механизми түзүлгөн болчу да. Ушул эле жабык жайларда, бул кыйноолорго каршы улуттук борбор ошол жайларда иш алып барчу эмес беле бүгүнкү күндө? Эркинен ажыратылган же ушундай абак жайларда кармалып турган жарандар. Аларда деле көбүнчө укук бузуулар эмнеден келип чыгат? Жабык жайларда. Эми жабык жайларда укук бузуулар көп факторлор. Кыйноолорчу мисалы үчүн. Мисалга алсак, бүгүнкү күнү менин эми статистикам жок, анткени биздин конституциялык мыйзам күчүнө киргенден кийин биз ошол маалыматтарды
ошол улуттук борбор түзүлгөндөн баштап анализдейбиз да. Ошол улуттук борбордун сиздерге берген азырынча маалыматы жок. Азырынча менин маалыматым жок, анткени биздин оюбузча биздин конституциялык мыйзам күчүнө киргенден кийин гана биз кандайдыр бир Ушул эле жогоруда сиз укук коргоо органдары жана сот органдарына нааразылыктар көп деп атпайсызбы? Кайрылуулардын негизги жарымынан көбү ошолор деп. Ал жерде айтылгандардын эмне деп айтып атышат аларга? Кандай болгон нааразылыктарды жаратып атыптыр бул күч структуралары? Күч структуралары эми нааразылык бирдей эле да, мындай кандайдыр бир субъективный тарап менен иштергешет, жөн эле камап коюшту, анан мындай мыйзамсыз камалып атам, соттук териштирүүдө менин укугум бузулуп атат. Биз өзүбүз эми биздин ошондой бир профилдик отделибиз бар, ошол сот процесстерине катышуу боюнча. Бирок бүгүнкү күнү соттук процесстерге катышуу маалында Акыйкатчы институтунун кызматкерлик процессуалдык нормаларын кароого укуктуу. Анткени биз ошол соттук процесстерде сөз айтканга укугубуз жок, анан мындай выступать эткенге укугубуз жок. Бирок бүгүнкү күнү конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин биздин конституциялык мыйзам, мен өйдө айтып кеткендей, ушул укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзам боюнча иерархиясы өйдөрөөк. Ошондуктан менин оюмча эми Акыйкатчы институтунун кызматкерлеринин ошол сотко кирүү моменттери, ошол сотко катышуу, наблюдение, байкоочу катары катышуу, бул моменттер мындай толугу менен чечилет деген ойдомун. Мисалы үчүн сиздердин юристтер ушундай бир сот процессине катышып адам укугун коргоого мындай өзүнүн да пикирин билдирип корбой алат? Же жөн эле байкоочу гана боло турасыздарбы? Биздин кызматкерлер байкоочу катары гана катышуу укуктуу. Ошол эле мезгилде жана чет мамлекетте деп атпайбызбы, биздин кыргызстандыктардын укугу бузулуп, ошол эле абак жайларда да биздин кыргызстандыктар бар, ошол Россияны алсак бир 1000ден ашуун. Ал жакка дагы кирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар, канчалык укугуңуздар, ошол жерлерде биздин жарандардын дагы көптөгөн нааразылыктары бар, Кыргызстанга которгула дегени бар. Ата энелер деле сиздерге кайрылып атса керек. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондой жабык жайларга кирүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан мен айтып кеткендей эле ушул 22 октябрда Москва шаарына кайра иш сапарым пландалууда. Ал жерде эмне каралат ошол барган учурда? Эмне кылайын деп атасыздар? Ошол жакта комиссия по правам человека стран СНГ деген биздин отурум, кезектеги отуруму өтөт. Ошол мисалга алсак, биздин биринчи эле отурумда мен катышкан мигранттардын укугу кандай деңгээлде корголуп атат деген анализди Кыргызстан демилгелеп, ушул анализди биз бергенбиз да. Биздин анализ ошол комиссия по правам человека, ошол биз чыгарган жыйынтыктар комиссия аркылуу бекилип, ошол СНГ мамлекеттеринин башчыларына жиберилет да. Ошондуктан биздин оюбузча ошол мигранттар жаатында укуктардын корголушу абдан мындай жакшы жардам бериши керек да. Буга чейин дагы айтылды эле, сиздин ошол Россияга барганда бир эле өзүңүздүн кесиптешиңиз менен жолукканга мүмкүнчүлүгүңүз болду. Мындан сырткары ал жактын ички иштер министрлиги бар, алар менен дагы жолугуп, негизи эле биздин жарандар кандай бир мыйзам бузууларга барат экен, алардын бир мониторинг иштеринен дагы бир кабар алганга мүмкүнчүлүгүңүз түзүлдүбү? Россия шаарына, Москва шаарына барганда сөзсүз омбудсмен менен гана эмес, биз Россиянын президентинин администрациясынын өкүлдөрү менен да жолуктук. Ошол ички иштер, Россиянын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен да жолуктук. Миграция жаатындагы да бул менин билишимче миграция бул ички иштер министрлигине кирип кетет да, бир структурный подразделениясы болуп, алар менен да жолугушуп жүрөбүз. Бирок ошол биздин элчиликтин кылган жумушун да айта кетиш керек. Биз барганда ошол эң негизги проблемасы биздин кармалып жаткан жарандар, эң негизгиси, эң көбү бул наркотик менен кармалган биздин жарандар экен. Бирок алардын айтымына караганда көп эле документтер, алар кол коюңуз деген документтерди орус тилин билишпейт, анан билбей кол койдум эле деген маселелер бар. Аны айтыш керек. Биз барганда 2024-жылы барганда биздин консулду киргизбейт деген да маселе пайда болду. Ошол эле учурда дароо эле бул маселе чечилген болчу да. Анткени ар бир
биздин кармалган жаран ошол элчиликтин башкы консулу аркылуу мындай жумуш жүргүзүлөт экен. Албетте биздин жарандар ушундай укугу бузулганда эле дароо эле акыйкатчыны эстейт эмеспи? Алдыңыздарга мына баяндамаңыздар жогорку кеңеште жактырылды. Мына токтом азыр токтомдо белгиленген сиздердин маалыматтар бул баардык министрликтерге жиберилет деп атпайсызбы? Алдыга кандай пландарды койдуңуздар? Мисалы үчүн дагы өркүндөтүү, адам укугун жана эркиндигин коргоо жаатында мындай бир барандуу бир иш-чараларыңыз? Эми биздин пландарыбыз көп. 2023-жылы Акыйкатчы институту 5 жылга келе жаткан 5 жылга стратегиялык план түзгөнбүз. Ушул планды аткарууга биз мындай аракет көрүп жатабыз. Бүгүнкү күнү ошол сиз айтып кеткен конституциялык мыйзамга кол коюлгандан кийин биздин бүгүнкү күнү негизги задачабыз ошол улуттук алдын алуу механизмин иштетүүдө үзгүлтүккө учурабай, анткени бүгүнкү күнү ошол эл аралык уюмдардын тынчсыздануусу ошондо болуп атат да. Эгерде ошол мыйзам жоюлуп калса, кыйноолорду алдын алуу боюнча мыйзам жоюлуп калса, ошол үзгүлтүккө учурайт жумуш деген буларда тынчсыздануу болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул менин эң биринчи бүгүн задачам ушул улуттук кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук центрдин жумушун бизге функциясы, эми бизде функциясы бар эле болчу, бирок ошол функцияны дайыма андан ары да күчтөндүрүп иштөө. Анткени эл аралык уюмдардын бул биздин баамыбызга караганда бул улуттук кыйноолорго каршы борбор, бул бейөкмөт уюм десе болот. Алардын мыйзамы боюнча кыйноолорго каршы улуттук борбор бул мамлекеттик орган. Мыйзам боюнча. Деп алар ошентип ойлоп атат. Негизинде бул мамлекеттик орган. Негизинде бул мамлекеттик орган, бирок алардын эң негизгиси мындай башкаруучу органы координациялык кеңеш. Координациялык кеңеш ушул кыйноолорду алдын алуу борборунун координациялык кеңеши 11 мүчөдөн турчу. 11 мүчөнүн 8-и НПО, бейөкмөт уюмдар, бирөөсү акыйкатчы, 3 2 депутат, жогорку кеңештин 2 депутаты. Ошондуктан бүгүнкү күнү бирок кыйноолорго каршы улуттук борбор дагы жогорку кеңештин алдында ар жылдык баяндамасы менен келип жүрчү. Чогуу жүрчү эмеспеңиздер? Демек, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө адам укугу жана эркиндиги корголуп жатат деп айтканга толук негиз бар. Бирок ошентсе дагы айрым учурларда бир өзөктү өртөп кеткен учурлар кездешип жатат. Сөзсүз. Анда биз сизге ыраазылык билдирели. Жамиля Ахматбековна, убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эч качан адамдын укугу бузулбасын, баягы алдуулар, алсыздар алдууларга мындай жем болбосун деп айткыбыз келет. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ардактуу радио угуучулар, биз бүгүн өлкөдө кабыл алынган Кыргыз Республикасынын акыйкатчы жөнүндөгү конституциялык мыйзамы, анын маанилүүлүгү, деги эле бүгүнкү күндө өлкөдө адам укугун коргоо жаатында аткарылып жаткан иштер туурасында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева менен баарлашып маектештик. Эми болсо биз бүгүн жума 26-сентябрдагы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын кечки чыгарылышын жыйынтыктап жатабыз. Бүгүнкү программаны Гүлжан Каражанова жана Мээрим Абдыраманова алып бардык. Саламатта туруңуздар. Толкундан алыстабаңыздар.